президентибиз чыгып да телевизордон чыгып туруп мен Абдыкадыров Калмырзаны жакшы көрөм деп койду. Могул ааламдын аркасы эмне менен бүтөт. Ушу кадимки эле кара жумуштан баштадык. Келгенде атабыз даярдап койгон орундар жок болчу. Күнүмкү рассрочкасы 2700 сом экен. Ойгонгонда дейт 2700 сом карыз менен ойгоном. Туруп жумуш кылсам, ошодон өткөрө табыпсам болду дейт. Эгер ошол күнү уктасам 2700 сомду уктайм дейт. Мен силер ойлогондой тахажжуд окуп, баамдатты мечиттен калтырбай окуй турган деңгээлде эмесмин. Элге карабайм. Кээ бир учурларда дават кылбай туруш керек болуп калат экен. Балам, могу көрүп аткан нерсең арам. Пайгамбар Мухаммад пайгамбар эмес деп айт дегенде мени өлтүрүп койбосун деп, өзүнүн жанын сактап калыш үчүн айтат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде айтат да, мен анын жүрөгүмдөн айткан жокмун дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи эгер дагы бир жолу ошентип кармап кыйнашса, дагы бир жолу ошентип кутулуп кет. Арак ичип аткан алкаштагы, томолонуп жаттагы жигиттер мага ошо ичпегиле депчи. Биз коркутуш дагы керек десин негизи. Коркутуш керек да, Аллах Таала өзү коркутуп аткандан кийин, анан кийин биз албетте мына илим алып бүттүм, мына дипломду алдым, эми мен кызмат кылам дегенде эч ким салланы башыңызга кийгизип, анан чепкенди кийгизип, анан мечитке киргизип же медресеге киргизип же китеп котором десеңиз, атайын кружканы, баракты карматып же компьютер карматпады да, ошондой башыңа сылабады дегенде, ошондой. Көп да балдар деле ошондой болот да, шарият илимин окугандар. Биз илимди турбайсызбы, илим бар турбайбы? Илимди эмесмин, бирок бир аз окуп келгем деп айтам. Келгиле Калмырзанын бейишин күчөтүрөйлү, Калмырзаны бейишке киргизүүлөйлү, Калмырзанын бейишин куруурөйлү. Атаандаштык насип кылган болбосо биз жакынкы арада өтөбүзбү Өзбекстандан, Казакстандан, китеп жагынан. Демек жакында башка өлкөлөр айтат, биз Кыргызстандан окуп келдик. Ассаламу алейкум, урматтуу Ачуу подкаст пикирлешүүнүн көрүүчүлөрү. Бүгүн иншалла сиздер менен биздин агабыз, диндеш агабыз, шарият үйрөткөн, Египетте Азхар университетинде окуп келген Абдыкадыров Калмырза агабыз менен иншалла сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сүйлөшүү чынын айтканда башкача болот. Адатынча эле жаштык кезиңиз, сизге эмне жагат деген темада сүйлөшпөйбүз. Анткени ал үчүн дагы өзүнчө бир убакыт керек, биз жумуш жөнүндө сүйлөшөбүз да. Мен билгенден сизди шарият илимин окуп аткан, өтө активдүү, көп китептерге көз чаптырган, насип кылса келечекте динге кызмат кыла турган алымдардын катарында көргөн эле киши болчусуз. Андан кийин келип бир топко чейин биз көрбөй калдык. Анан кызматты кылдыңыз. Кызматтарыңызды эми бир четтен айта турган болсок, бир чети адамдын бетини мактаганда болбой калат да. Бирок ушул жерде көбүнүн көйгөй болгон жери ушундай болуп атат да. Сиз келдим дагы биринчи кара жумуштан баштадым дедиңиз го. Албетте мына илим алып бүттүм, мына дипломду алдым, эми мен кызмат кылам дегенде эч ким салланы башыңызга кийгизип, анан чепкенди кийгизип, анан мечитке киргизип же медресеге киргизип же китеп котором десеңиз, атайын кружканы, баракты карматып же компьютер карматпады да, ошондой башыңа сылабады дегенде. Ошондой. Көп да балдар деле ошондой болот да, шарият илимин окугандар. Кудум ушундай да, келет, баягы ар бир эле адам келгенде эл катары кара жумуштан баштайт. Баарыбыз эле бирдейбиз. Аллах Таала кээ бирлерди эле өзгөчөлөп, өзүнчө бир мындай берип койбосо, негизинен келгенде кара жумуштан башташат. Жаратылыш мыйзамы деп койсок болот. Аллах Таалага дагы бир нерсени далилдешибиз керек. Колума жумуш келет, мен стабилдүү адаммын. Ар ким жумушуна жараша стабилдүү адамдар өйдөнү көздөй кете берет. Стабилдүүлүк жок болсо, адамдар токтойт. Андан кийин ошо кара жумуштан баштадык. Китеп которгонду жакшы көрчүк эле. Китептерди которгонду таштабадык, Кудайга шүгүр. Ошол жумуштардан улантып кете бердик. Кыйынчылыктар болду. Бул жакта деле тааныштар көбөйө баштады. Илим ала тургандар көбөйдү дең, Илим ала тургандар, кызыккандар, стройкада жолугуп каласың, тияктан жолугуп каласың, бир жерден чай ичип жолугуп каласың. Анан биздин максат деген даватта. Анан барганда дават кыласың, анан дават кылып отурсаң, сиз илимди турбайсызбы, илим бар турбайбы? Илимди эмесмин, бирок бир аз окуп келгем деп айтам. Дайыма ачыгын айтам. Негизинен өзүм ошентип эсептейм өзүмдү. Кичпейлдүү Көптөгөн адамдарга дават кылдым. Анан Аллах Таала каалап ошондой дүйнө
дүйнөлүк жумуштан деле ийгиликтер болду, диний жумуштан деле ийгиликтер болду. Биринчи ошол дүйнө түздөлүп, чоң мындай жакшы жетишкендиктерге жетишкенден кийин өзүбүздүн шаарыбыздан сунуш түшүп турат эле. Кара Көлдөн келип имам болуп бербейсизби мечитке, жумага деп суранып турушат эле. Башында жок дечим. Анткени биринчиден жума сайын барып келгенге убактым жок. Экинчиден шартым туура келбей ушундай кыйынчылыктар болчу. Азыр шартым туура келип, макулдугун берип, барып, Кудайга шүгүр, имаммын, сабак өтөм, шамбаян, жума хутбага чыгып, элге окуп келген нерселерибизди жеткиргенге аракет кылабыз. Эң кызык жери, көп адам карай турган болсо, ой жүгүртүп көрдүм да. Аны сиз деле билесиз. 1000 адам окуусу келет экен, 1000 адам кыялданат экен. Аллах Таала анын жүзүнө мүмкүнчүлүк берет экен, баары окуганга. Буларды мен баягы чын ыхластуулар, чын ыхластан окуусу келгендерди айтам да. 100 окуйт, 100-дүн ичинен бир 30-у жакшы окуйт. Андан сырткары 30-у окуп келгенден кийин 30-унан канчасы үзүлбөй даават кылат деген маселе калат экен да. Эң кыйын этап ушул жерде турат деп ойлочумун да. Келгенде ушул этапка өзүм көрдүм, кыйынчылыкты көрдүм. Эң кыйын этап ушул экен деп ойлоп жүрсөм, жок ал эмес экен. Ал этаптан өткөндөн кийин ошол жерде стабилдүү болуу деген этап бар экен да. Чарчабаш керек, токтош керек деген этап бар экен. Азыр мен ошол этапта, өзүмдү ошол этапта сезем да. Бирок келечекте дагы кандай сыноо турат, анда көрөбүз да. Анда көрөбүз, билбейм. Эми Аллах Таала эртең бүрсүгүнү кандай сыноо берсе, келгенден башыбызга түшкөндөн ойлойт экенбиз да, ушул окшойт эң кыйын жери. Бирок бир акылмандын, бир аалымдын айткан сөзүн угуп калдым. Аллах Таала бир сыноо келсе дейт, демек ал сен кадыр баркын көтөрөйүн деген сыноо дейт да. Ал сыноодон өтсөң чоңураак сыноону берет. Ал дагы көтөрөт. Ал дагы көтөрөт. Ошол сөз чындык болсо, анда демек алдыда дагы сыноолор күтүп турат. Даяр болуш керек. Даяр болуш керек. Көптөгөн сыноолор күтүшү мүмкүн. Бул Аллахка белгилүү нерселер. Биз көптөн бери көрүшпөй калдык. Мурда кийин көп нерселерди биз үйрөнгөнбүз, бирок азыр арадан кыйла убакыт өттү дагы, иштер менен болупчу. Дагы да үйрөнө турган нерселер бар. Биз мурда байкасаңыз, эскиден сөз болгондой, машыгууда канча тер көп төгүлсө, салгылашууда кан ошончо аз төгүлөт. Өлүм аз болот деген нерседе биз машыгуу залында таанышканбыз да, тагыраак айтканда окуу мененчи. Ал жердеги негизги максат эле көбүрөөк окуп маалымат алыш керек болгон, багаж топтош болгон да. Ошого жараша адам болгон жерге делечи. Ал жерден дагы бир аз даярдык кылайлы деп аракет кылып атканбыз да, бул жака кичине кийинге чейин үйрөнө алайлы. Барып эле парашюттан түшкөндөй болбойлу депчи. Эми бул жака келгенден кийин куд эле бир ахиретке келип калгандай болуп эле, беш тозоктун астына келипчи. Бул жакта амал жагы мененчи нак салгылашуунун үстүндө турабыз да. Эми одон берки нерселер бизге караңгы болуп атат. Эмне жумуштарды кылдыңыз одон бери? Биз билбей калган нерселерден. Бир аз маалымат берип кетсем, Токтогул жергесинен болом да өзүмчө. Кара Көл шаарында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде тарбия алгам. Өзү кичинекейимде максат ушундай бир суроо бар эле. Ал суроом могул ааламдын аркасы эмне менен бүтөт? Ошону билсем, ушу ааламдын аркасы эмне менен бүтөр экенин билсем, жүрөгүм тынчыйт эле. Ушул бул дүйнөгө келген бир максатым бири ошол сыяктуу болчу экен да. Ошол ой менен көп жыл жашадым. Негизи эми баягы динге келгенге чейинки абал да, динди түшүнгөнгө чейинки абал. Жаш Калмырзанын ою болду. Бул менин кичинекейимдеги оюм. Андан кийин динге келсең жөнөкөй эле нерсе экен да. Ал бир укмуштуу, бир изилдей турган, аны бир микроскоп алып чыгып карай турган нерсе эмес. Бул нерселер дүйнө маселесин дин, шарият түшүндүрүп койгон экен да, ачылыштарын, бир өзүнчө бир кызыктуу нерселерин. Андан соң баягы сиз айткандай окудук. Даярдандык, ар ким өзүнүн кабына, өзүнө керектүү нерсени салды. Баары окшош сала бербейт экен. Ар түрдүү салды. Бирөөнүн максаты мындай, бирөөнүн максаты тигиндей, ошо максатына жараша маалыматты топтойт экен адам. Чогуу жүрдүк, андан келдик, Бишкекке келдим. Келгенде нөлдөн баштадык. Тааныштардан бир 2-3 эле бар болчу, Кара Көлдүк балдардан. Ошолор менен акырындап бул жерден ушу кадимки эле кара жумуштан баштадык. Келгенде атабыз даярдап койгон орундар жок болчу. Кадимкидей эле кара жумуштан баштадым, даватты баштадым. Көп айтчумун. Ошол нерсени көп көрдүм. Бир нерсени үйрөнгөндө, илим алганда бул биринчи кадам экен да. Балким даже мындай жеңил кадамы десек болот экен. Үйрөнүш, илимдүү болуш өзү жеңил эле кадамы кошулат. Ал чуркаш эмес ал. Чуркаш эмес экенин көрдүм. Анткени көп балдар болуп окуп келдик да. Анан келгенден кийин көпчүлүгүн дават
жолунда көрбөдүм деген сөздү айткым келип атат да. Бизде тааныбас сыйлабас деп коет го. Сиз эми өзүңүздү кичпейилдикке алып, биз эми бир аз окуганбыз дейт. Сиз өзү негизи илимдүүсүз. Биздин салыштырмалуу анча мынча адамдардан илимдүүсүз. Бирок ошол баары эле диплом алып келген адамдар келгенде сөздүн башында айткандай эле. Эч ким даяр ишти кылып, тетрадь ручкаларын алып келип сизден үйрөнөйлү дебейт экен да. Бирок дегендер да бар экен да. Кээ бирки адамдар Али Аскар университетинен, башка өлкөлөрдөн дагы бүтүп келишет, бизден окуйт. Келгенде даяр да. Карап, мына жерде сен фатва бөлүмүндө турасың, сен ал жерде районду башкарып каласың. Экинчи бир тарабы бар, жетим баладай болуп эле мындай келип эле эч ким карабай калгансыз да, андан кийин баштагансыз. Эң кызык жери ошонун ичинен каралбай калгандардын көбү кара жумуш менен баштап туруп, азырга чейин кара жумушка калып кеткен да. Окуган илими кайсыл жака калды дегендей. Мороженое чыгарган цехт иштеткендер бар. Эгер 10 жыл окубай эле мороженое цехти чыгарса, мороженанын заводун салып коюп эле. Сиз мисалы кызматты кылып туруп, дүйнөнүн маселелерин бир аз чечкенге окшошкондон кийин сабак берип баштап, жана айткандай, жумуштун ичинде, жумуштан сырткары дагы сабак өтүп атат. Акыры азыр стабилдүү кызматка өттүңүз, эми чарчабай эле деп атасыз да. Мен айта турган суроом болуп атат да, сиз өзүңүз эле эл катарычы, мен жолун таап алдым дебестен, ушинтип илимдүү балдардын баарын башын бириктиргенге аракет кылып, мүмкүн болсо финанс жактан болсо дагы өз нанды жарымын бөлүп берип, ошондой кызматка коюп аткан адам катары тааныйм да. Сиз башкаларды дагы кегиле чогуу иштейбиз деп айтып атасыз да. Ошондо мен суроом болуп атат. Сиз өзүңүз кызмат кылып сабак берген мүмкүнчүлүгү жеңил болдубу же башкаларды дагы айткан жеңилирээк болобу? Кайсынысы оң болот өзүчө? Молдолорду иштетип жүрүш оңойбу же өзүңүз иштегениңиз оңойбу? Бул нерседе жалгыз иш кылып жүрө берем десең, жалгыздыгы жакшы. Оңой. Оңой. Эч ким менен эсептешпейсиң, эч кимге отчет бербейсиң. Өзүң каалагандай кыймылдайсың да. Мен ушул жерди баса белгилеп айттыңыз. Көбүнчө өзүмдүн баягы айлана чөйрөмдү илимдүүлөр менен курчагым келет. Бир кезде эсимде, өзүбүз жаңы намаз окуп жүргөндө ушинтип колум көтөрүп дуа кылчумун: Аллах, мени илимдүү адамдар менен курча, эгер мен адашсам, алар деле мени түз жолго салганга себепчи болот. Себеп дегенде биз коомдон таасирленип атпайлыбы? Ошол коомум мен илимдүү адамдар болсун деп дуа кылчумун. Андан кийин келип түшүндүм, өзүм бары окудум, көрдүм, ар бир эле илимдүү адам башчы, мындай лидер боло бербейт экен. Ошону түшүндүм. Кел чогулайлы, бирге жүрөлү деген да бирөө болуш керек экен. Анан ошого аракет кылып баштадым. Келгиле, илимдүүсүңөр, чогуу китеп которойлу, элге бир мындай пайдалуу, өзүбүздүн аркабызга из калтырайлы. Бул эми илим калтыруу, Пайгамбар саллаллаху алейхи деле хадисте айтып атпайбы? Эгер адам баласы өлсө, анын амалдары бүт токтойт. 3 нерседен бөлөгү деп туруп, ошол жерде 3төн бирин илимди эскертип атат да. Илим калтырып, адамдар пайдалана турган илим калтырсаң деп атат да. Анан бүгүнкү күндө мисалы үчүн эң көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, ошол аалымдарыбызга, устаздарыбызга, дамлаларыбызга айтып, мисалы үчүн биз кыргыз эли китептен аябай аксайбыз, салыштырмалуу. Китеп аз. Коңшу мамлекеттерди ала турган болсок, Өзбекстанды ала турган болсок, Казакстанды ала турган болсок, Тажикстанды ала турган болсок, китеп маселелеринде да биз артта калганбыз. Дин оозеки аябай таркаган бизде, альхамдулилла, ал нерсе сонун. Ал жактан ийгиликтүүбүз, бирок ошо биз китеп жагынан, билим жагынан басаңдап, аксап кетип атканыбыз көрүнүп турат. Ошону айтып, келгиле китеп которолу, чогуу бир китеп которуп, баягы көйгөйлүү маселелерди которуп, ошолорду муфтиятка тапшырып, мынакей мондай китеп котордук, кандай дейсиңер, уруксат бересиңерби, бербейсиңерби, уруксат берсе басып чыгарып, ошентип элге бир пайдалуу нерселерди жасайлы деп аракет кылып. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө деле ала турган болсок, менин кыялым Куранды жакшылап бир которуп койсок. Толук которуп чыгыш. Толук. Сапаттуу кылып. Сапаттуу. Мисалы үчүн ушинтип которуп койсок, бизден кийин бирөө келип Куранды которсом деп ойлонбосо дейм да. Андан аркысын кылып кетсе дең. Эгерде биз ушинтип ойлонуп аткан болсок, демек дагы каралып турган маселе деген нерсе келип чыгат. Куран деле жакында которуп чыгат экен, анткени мындан да оор иштер болуп кеткен го. Анан да кандай стройкалар кетти. Жанагы айткан сөзүңүзгө да бирөөлөрдү кал мырза
китеп котор деп атат, Калмырза бул ишти кылып атат, уже жадатты деген сөздөр сиздин кулагыңызга чейин да келгенби? Өзү эле кыймылдай бербейби экен? Сооп. Кыяматта соомунан бербесе керек эле деген. Албетте. Кээде ошол жөнүндө тамашалашып сүйлөшүп калабыз да. Өмүрбек деген досум бар го. Ал тамашалап күлүп калат. Келгиле Калмырзанын бейишин күчөтүрөйлү, Калмырзаны бейишке киргизүүлөйлү, Калмырзанын бейишин куруурөйлү дегендей кылып, кээ бир учурларда ошентип көп сүйлөнгөндүктөн ошондой сөздөр баягы тамаша иретинде болуп турат. Бирок ошол сиздин бейишиңизди күчөтүрөйлү деген тамашаны бир сүйүнүшүңүз керек да. Мен дагы молдомун, мешит имаммын. Бирок менин байкашымчачы, эгер ката болсо дагы оңдоп коебуз. Чогуу иштейли деген молдолор Кыргызстанда дээрлик жок эсе да. Кээдабай чогуу иштейли. Мен бир четин көтөрөйүн. Сен экинчи жагын көтөрүн. А сизде ушул нерсе болуп атат да. Иштейли деп, канча балдарды иштетипчи. Уктап аткан жеринен тур сен. Тура кой депчи, мына кел. İşte депчи. Анан азыркы бир айткан сөзүңүздү биз Кыргызстан китептин аксайт экенбиз. Мына Өзбекстанга карасак, Казакстанга карасак депчи. Алардан салыштырмалуу аз деп туруп, көбүнчө четте окуган балдар патриот болбой калат деген жок. Наоборот, сиздин патриоттугуңуздан берилип атат да. Мен Кыргызстан китеп жагынан, агартуу жагынан калып кетип атат депчи. Тооба. Мен мынул райондо паланчадан калып кеттим деп бир кимдир бирөөлөргө конкурент болсо, сиз башка өлкөлөргө караганда биз алдыга жылайлы деп атасыз да. Не деп айтсак болгон болсок, ушул атаандаштык насип кылган болгон болсо, биз жакынкы арада өтөбүзбү Өзбекстандан, Казакстандан китеп жагынан? Кудай буйруса. Башка жааттан өткөнбүз го дең. Буга болгон ишеним чоң. Ошон үчүн аракет кылып атам да. Мен ойлойм, мына азыр китеп окуу тенденция аябай күчөп келип атат. Кайра кайтты да. Кайра кайтып, процент менен карашат да, мониторинг жүргүзүшөт го, карап турушат. Китеп окуу кайра бир аздан жанданып келип атат. Анткени көрдү, бул баягы телефон деген адамдарды артка тарткандарын адамдар көрүп, кайра азыр балдарды көрдүк, бир поколение кайсыл жака барат экен, бир муун кайсыл жака бурулуп кетти көрдүк. Эми азыр элдер кайра китепке басым жасай башташты. Демек, жөндөн эле болбогон нерсе болбойт да. Аллах Таала адамдарга жөндөн эле мындай пикирлерди сала бербейт. Демек, сөзсүз түрдө китеп окуган адамдар болот. Анан сөзсүз түрдө мен ойлойм, Орто Азияда ушу дин маселесинде алдыңкы адамдардан болобуз деген үмүттөмүн, ойдомун. Элдер бизден сабак алып тең, адепти үйрөнүп. Мисалы үчүн мындан бир 50 жыл эле мурда менин чоң аталарым Тажикстандан илим алып келишкен. Тажикстандан окуп келиптир деген өтө сыймыктуу, бир мындай өзүнчө бир статус, кадыр барк болчу. Бүгүнкү күндө биз түзмө-түз араб мамлекеттеринен илим алып, араб китептерин окуп, ошол жактан булактарды алып, ошондой маалыматтарды таратып атпайлыбы? Бул деген чоң жетишкендик. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Кыргызстандан илим алып келип, дават кылып аткандар канчалык көп болсо, кылбай аткандар андан көп. Бирок баарын ишке сала турган болсок, албетте аябай өнүгүп өсөбүз. Демек, жакында башка өлкөлөр айтат, биз Кыргызстандан окуп келдик, Кыргызстандагы Ислам университетинен, медреседен окуп келгенмин деп кызмат кылып калат насип кылса, сиз бул эмгектен иншалла күч-кубат берсин. Иншалла. Биз жада калса, мисалы үчүн университеттер бар эмеспи биздечи? Мисалы үчүн садиктен баштап университетке чейин балдарды окутканда биз ошол атаандаштык биздики дүйнөлүк деңгээлде болуш керек да. Бир көчөлүк деңгээлде эмес. Көчөлүк деңгээлде, шаарлык деңгээлде эмес. Шаарлык деңгээлде эмес. Биз дүйнөлүк деңгээлде атаандашышыбыз керек. Эмне үчүн бизден илимдүүлөр чыкпаш керек? Эмне үчүн бизден билимдүүлөр чыкпаш керек? Эмне үчүн бизден аалымдар чыкпаш керек? Эмне үчүн бизден профессорлор чыкпаш керек? Өзүбүздүн мамлекеттен деле аалымдарды, профессорлорду, докторлорду чыгара тургандай деңгээлге чыксак болот. Сиз биринчи эмгектериңизден, мисалы, муктаждардын үйүн салуу менен баштадыңыз да. Өзү мындай алып караганда, илим жака жаатына балдарды окутуш, элдерге дават кылыш жагын основной максат экен, бирок баштаганда кайрымдуулук менен баштадыңыз да. Бул же кайсыл мүмкүнчүлүк ачылган үчүн эле аткарып койдуңузбу, же ошондой бир этабы бар беле койгон пландарды, мисалы, мен кылам деген? Мусулмандардын негизги максаттарынын бири алсыздарга жардам берүү го.
негизи эле Аллах Таала адамдарды алсыздарга тарта турган кылып жараткан. Азыр чемпионат өтүп атат, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп атат. Футболду түшүнбөгөн адамды алып келип отургузуп, көрсөң утулуп аткан команданы колдошот да. Негизи адам табияты ошондой дегеним. Анан бул баягы ички табиятыбыз, келип ошол нерсени көрүп, өзүм кыйынчылыкты көргөм, кыйынчылыкты көрүп чоңойгом, ошондой сыноо жашоо менен андан кийин студент болдук, студентте деле жыргаган жокпуз дегендей. Анан баягы унутпашыбыз керек. Дүйнөдөн кыйналган адамдарыбызды, баягы муктаж адамдарыбызды унутпашыбыз керек. Бул нерсеге мага көбүнчө эме түрткү берет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси түрткү берет. Эгер бир мусулман бир тууганына жардам берсе, ошол жардам берип аткан учурда ал Аллахтын жардамында болот деген. Ошон үчүн мага ошол маанилүү. Аллахтын жардамында жүргөнүм маанилүү да. Демек мен ошол нерсе менен Аллах Таалага дагы далилдейм, өзүмдүн жүрүм турумумда далилдейм. Аллах Таала деле бул пендеме бир нерсе тийсе бөлүшөт экен дегендей сыяктуу кылып далилдегенге аракет кылам, өзүм да Аллахтын жардамында жүргөнгө аракет кылам. Ошол нерсе баягы аябай түрткү берген нерселердин бири болгон. Ошон үчүн баягы жандан баштап чуркап ошол нерсени аракет кылып, бир нерсе болсо дагы баягы кичинекей бир таш болсо дагы фундаментке салып койсок, акыретке чейин жазыла берсе, ошондой. Мына карап көрө турган болсок, көп жерден сүйлөйм да, көп жерге барганда, көп адамдарга айтам, хутбаларда да көп эскертем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы эле хадиси, инмата ибн адам баласы өлсө анын бүт амал иштери токтойт, илля мин салас, 3 нерседен бөлөк деп туруп, биринчи садакатул жария, садакасы чуркап турган нерсе, токтобой чуркап турган садака деди. Экинчиси ал илму янтафиу бихин нас. Ал бул дүйнөгө калтырып кеткен пайдалуу илими. Жана үчүнчүсү ал валаду солих. Баягы солих бала, диндеги бала ядула. Ага дуа кылып туручу. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буну бизнесмендер аябай жакшы түшүнөт. Бир бизнесменге келип айтсаң да, мисалы үчүн сен мага $100,000 таап бер, сизге айтсын, мага айтсын, $100,000 таап бер, аябай ишеничтүү адам. Мисалы үчүн могул жерде ишеничтүү дамылаларыбыз ким десек, Аллах ырайымын алсын, Чуа кажы дамылабыз, мисалы үчүн тирүү кезинде келип, Санжарбек, $100,000 бериңиз, сизге айына мисалы үчүн $1,000 берип турам. Сиз өлсөңүз дагы сиздин балаңызга мисалы үчүн 100 жылга контракт түздүк, ушу менен биздин компания менен түзүлдү дей турган болсо, бизнесмендер бул жакшы бизнес дейт да. Ишеничтүү адам келип атса, токтобой келе турган, токтобой такуу адам келип атса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай ишти кылсаң, сен суракка чейин сага кыямат болуп, ал жерде сенин сурагың башталганга чейин соолуп келе берет да. Агып турат, агып турат. Мындай таң калыштуу да, мындай бул нерсени колдон келишинче мүмкүнчүлүгүбүз болушунча колдоно турган нерселерден да. Көп адамдар көңүл бурбашы мүмкүн, бирок ушул нерседен мен аябай таасирленем. Бул хадис кээ бир адамдар сурап калат кээде, сизге эмне мындай күнүнө чынында бир 3-4 саат уктайм. Көп уктай албайм. Азыр уктай турган убакыт эмес деп билем. Өзүмө саат канчада жатпайын, 4 саатка коем, будильник коем, турам. Андан көп уктаганга болбойт дейм. Азыр баягы көп кыймылдай турган убагыбыз депчи. Ошентип жүргөнүмдү көрүп, адамдар көрүп, сизди эмне кыймылдатат деп кээде сурашат. Энергияны каяктан аласыз дегенде айтам, бир хадис бар. Ошол хадис мага чынында энергия берет. Уктатпайт ошол нерсе. Ошол аракет кылып, мисалы үчүн ошондой кыйналгандарга, жетим жесирлерге жардам берсек, муктаждарга жардам берсек, андан кийин илим таратсак, андан кийин балдарды жакшы тарбия берсек балдарга деп ошол 3 нерсеге аябай басым жасайм. Себептен да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен өлсөң дагы кыяматка чейин ушул үчөөндө сен таң калыштуу соогуң тура берет, бара берет агып дегенде, ошон үчүн көп дуа кылам. Аллах ушул хадистеги пенделериңен кыл депчи. Алла разы болсун. Хасан аль-Басринин айткан сөзү бар го. Сахабалар ушундай кызмат кылган, ушундай бир күч мененчи. Аны динди түшүнбөгөн адамдар булар акылы тайып калган болсо керек дегенге чейин комментарий беришкен дейт да. Булар эмне акча берип атабы, же акча бербей атат, коркутуп атабы десе, жок,
бул неге булар чуркап жүрөт деп акыл алган эмес да. Кээ бирки дамлыларыбыздын кылган кызматтарын, даже сизге дагы көп ошондой суроолор берип атат го, мисалы, какой мотив депчи, сен каяктан сен алып атасың, сенин имидж, сен значит чет өлкөдөн сага акча келет экен, ошон үчүн сен аккуратно жүрөсүң деген жаман күмөнү менен анан жүрүшөт да, мисалчы. Ооба. Бул жагын түшүнө албагандыктан. Бирок дагы деле вопрос бойдон калтат суроо боюнчачы. Бул кантип бул тынбайт эми? Бир пайда болбосо бул аракет кылбайт дейт да. Бир хадис бар. Мен өзү жашоом стратегиясы, тактикасы көбүнчө ошол хадис аяттар менен түзгөнгө аракет кылам да. Ушул жакшы нерсе экен, Мындай бир жумушту же бир нерсени баштаарда ошол нерседе хадис болсо, ошого таянып, ошону фундаментим кылып таяганга аракет кылам да. Жаңылып калбайын, кулап кетпейин, баягы фундаментиң жок, бийигирээк учуп түшсөң жалпайып калып, ошол ойдон турбай калбайын деп. Ушул маселеде хадис кудсиде Аллах Таала айтат: "Эй адам баласы, эгерде сен өзүңдү мага болгон ибадатка арнасаң, мен аркаңан дүйнөнү ээрчитип, чуркатып, кор кылып коем. Эгерде сен дүйнөнүн аркасынан чуркай турган болсоң, анда өзүңдү дүйнөнүн аркасынан кор кылып чуркатып коем" деген хадис бар. Ошого мындай ишенгенге аракет кылам. Баягы толук ишенем деп дагы жаңылып калбайм, бирок ошого ишенгенге, ошого амал кылганга аракет кылам. Бирок чынында финансовый жактарды кантесиң деп көбү сурайт. Кыжалат дең, сизден мурун башкалар кыжалат. Ооба, ошондой негизинен чынында. Мисалы үчүн Кара Көлгө барып келип атканда деле бул жака келип кетип атканга акчабы интерес, негизги интерес жок. Мен ал жерден бир тыйын албайм. Дават үчүн деп барган убактым, жолум, кетирген чыгымдарым дин үчүн да эле жүрөм да. Бул жердеги баягы доходторго кызыгат. Мен башында айтып атпаймынбы, кара жумуш менен жумуш кылып келдим. Бирок ошондо дагы мен баягы диний жактан аксап калбайын деп сабактарымды токтоткон жокмун, китеп жазганымды, которгонумду токтоткон жокмун. Өзүмдүн баягы бир күндө мынча болсо дагы китеп окуйм деген процессимди токтоткон жокмун. Ошентип келип Аллах Таала дүйнөдөн ийгиликтерди берди. Анча мынча жумуштарда долевой деп коет го. Же болбосо партнерский деп коет. Ошондой жумуштарым бар, Кудайга шүгүр. Ошондой нерселерди көргөндөн кийин көбүнчө күчүмдү динге жумшолайм, күч кубатым бар да. Анткени элдин баары эле азыр дүйнөгө деп чуркай берсе, анда ким кылат деген ой максат менен мен деле бир динге күч кубатымды жумшап көрөйүн деп аракет кылып атам. Бирок көбүнө чынында таң калышты. Каяктан бир жолу бир досум менен кетип атсак, жанымда көп эле жүрөт. Кетип баратсак, светофорго токтоду, машинаны мени карап: "Досум, сен акчаны каяктан табасың?" дейт. Анан деп карап туруп, асмандан түшөт деп койдум ага. Жамгырдай жаайт десем, карап таң калып, дуа кылып сурап аласыңбы дейт. Дуа кылып сурап алам дедим да. Андан кийин ошол сыңары негизи Умар радыйаллаху деле айткан го, мусулман үммөтүнө белгилүү эки колун көтөрүп дуа кылсаң асмандан түшпөйт ырызкы. Менет кылыш керек. Менет кылыш керек. Менет кылганбыз, менет кылып жүрөбүз, жумуштарыбыз бар. Аларга азыраак убакыт кетирем. Бир досум бар. Досум экөөбүз көп жумуштарда биргеликте кетебиз, кеңешип иш кылабыз. Бирок жумуштун процесстерин бүт өзүнүн мойнуна алат. Бирок дүйнөнүн ырызкысын бөлүшөбүз жакка келгенде тең бөлүшөбүз. Ошондой Аллага шүгүр, баары жакшы. Мен жок дегенде чын ыхластан дуа кылып турам да, канча баягы ырызкысын кең кылып бер, о Кудай, ушул досума бер ырызкыңды. Досума берсең, ал мага берет деп. Жок дегенде ошол жерден чын ыхластан дуа кылып турабыз дегенде, иншалла. Эми ал жумуштардын бири. Чогуу иштегенде не деп коет? Шерикчиликте. Шерикчиликте. Көпчүлүгү күмөн кылат го. Буларга сырттан акча келет, акча келбейт сырттан. Кээ биркилер мисалы Турцияда окуйт, анан дагы Саудияда окуйт, башкада окуйт, бир фонддор аркылуу бир стипендияларды алган болсо, сиздики нак кара жумуш, жанагы стяжкадан баштап, арматурда окугандан баштап эле келет атабыз, эч кимден карызыңыз жок дегендейчи. Каалаган маалда дем алып койсоңуз деле эч ким тур деп мажбурлай албайт. Ал жалгыз Аллахка таянган үчүн Аллахтын алдында күнәкар болбойн деп эле анан туруп кыймылдайсыз. Алхамдулилlah. Наразы болсун. Өзү жашоодо эң бактылуулук деле ошондой да.
бирөөгө карыз болбой. Бир агам айткан сөзү бар эле. Ар жактан рассрочкаларды алып, мынтет күнүмкү рассрочкасы 2700 сом экен. Бир машина алган, анан бир жерден бир үй алганда ошодон калган катканы бар. Анан айына 80 канча миң төлөйт экен дагы. Өзү 80 канча эмес, 200 канча миң төлөйт экен, бирок бир квартиранын арендасы, бир акчасы бар эле адам да. Одан ашканы накта суткасына 2700 сом карыз менен ойгонот экен. Анан айтат, ойгонгонда дейт 2700 сом карыз менен ойгоном. Туруп жумуш кылсам, ошодон өткөрө табыпсам, болду дейт. Эгер ошол күнү уктасам 2700 сомду уктайм дейт да. Бул эң туткундук азыркы доордун куулу ушул болуп калса керек деген. Андан көрө сабыр кылып чыдап койгон жакшы. Андай болуп, мисалы үчүн карыз боло алып, анан карызды төлөйм деп бирөөнүн астында баягы Мажбур иштеп, мажбур түрүндө иштеп, убактыңдын баарын, башка оюңдун баарын баягы акыл эсиңдин баарын башка нерсеге коротпой, туура нерсеге короткон жакшы. Сабыр кылган, бул нерселерде сабыр кылып, биз кыргыздарда эле жакшы сөз бар го, ач кулактан тынч кулак деген. Ошол эң жакшы сөз да. Өзү кыргыздардын да көп макалдары мындай карап көрсөң шариатка төп түшкөн макалдары да. Хадистен алган экен да. Аябай таң каласың карап көрүп, субханалла. Ата бабалары ушундай көрөгөч, бир мындай акылман болушкан экен, ошол эле хадистеги сөздөрдү кыргызча кылып түшүнүктүү кылып айтышкан экен да, эле түшүнсүн депчи. Ач кулактан тынч кулакта. Азыркы жаштарыбыз iPhone 17 көтөрүп, анан бийик машина айдайм деп атып, карыз болуп, анан карыздын төлөш үчүн мындай зомби катары элечи, жаныңда эч кимди деле тааныбай кечке жумуш үй болуп, акылдуу десең акылы жок. Эгер акылы жок дейин десең, акылдуу эле болгондой бир заман келиш ушул болот да. Тынч кулак болбой, Пайгамбар салам хадисте айткандай, адам баласында 2 кокту толо алтын болсо, ал 3-чү коктусун эңсейт деген да. Анын чөнтөгүн топурак гана толтурат дегени баягы өлгөндө гана ал нерселер токтойт. Негизи кыйын, чынында баягы дүйнө окаты Аллах Таала деле Куранда тухиббуна малан хуббан жама, силер ушундай бир катуу сүйүү менен мал мүлктү, байлыкты катуу сүйүү менен сүйөсүңөр дегендей эле бул биздин эмебиз да. Каниет кылбасаң ушундай карызга кирип кетесиң дең, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мындай эң чоң үлгү да, бүткүл мусулмандарды башкарып туруп, дүйнө жүзүндө мусулмандарды башкарып, колунда кандай мүмкүнчүлүктөр туруп деле үйүнө кирсе, алдында бир шалча, анан кийин ичкени суу болгон да. Эт куруп жеген эмес, күндөчү. Кээ бир учурларда эт жегендер келет, бирок күндө эмес. Мисалы үчүн өз негизи эле пайгамбарлар көп тамак жеген эмес. Мисалы үчүн Давуд алейхиссаламды алып карай турган болсок, пайгамбарды, Давудтун орозосу деп баарыбыз билебиз го. Бир күн кармап, бир күн оозун ачкан орозосу. Кече жакында ошо китеп окуп атып, ошол эмне үчүн ошентип орозо кармап калган деген маалыматтарга такалып калдым. Күндөрдүн биринде шайтанга жолугуп калат. Жолугуп, шайтан айтат, адамдардын баягы алсыз жерлерин билем дейт. Ар бир адамдын алсыз жерин издейм дейт да. Анан ошол жеринен кирип иштейм дейт да. Мындайча айтканда, адамды түз жолдон бурам дейт да. Давуд алейхиссалам сурайт, менин алсыз жерим кайсыл жер деп сураганда, сенин алсыз жериң көп тамак жегенде жериң. Сен көп тамак жегенде жалкоо болуп каласың дейт. Анан ошондо Давуд алейхиссалам айтат, мындан кийин мен эмне кылам дейт, бир күн орозо тутуп, бир күн ооз ачам дейт. Ошентип тамагын азайткан экен. Көп жегенде уже адам бекеринен орозо кармабайт экен да. Баягы биз эми буну эмне десе, Давуд алейхиссалам ким болгон? Жакшы билесиз да, ал деген ал пайгамбар эле болгон эмес. Ал деген падыша болгон. Жөнөкөй эле пайгамбар болгон эмес, падыша болгон. Падыша пайгамбар, эл башкарган, элдин баары баш ийип турган, ал Сулейман пайгамбардын атасы да. Энергия керек болгон, ошон үчүн анан орозо кармаган. Мисалы үчүн анын колунда бар эле дегеним да, жокчулуктан жебей койгон жок да. Жокчулуктан жебей койсо түшүнөсүң да эми, жок болуп жебей койгон окшойт, баягы
үнөмдөгөн окшойт деп ойлойсуң. Бунун колунда турганда мүмкүнчүлүк болгондо, бадыш болгон, эл башкарган, кааласа күндө бир жол эмес, күндө 100 жол жегенге мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок ал мондай жолду тандаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле ошондой мүмкүнчүлүк болгон, эл башкарган. Мен ушул жерден бир нерсени өзүмө туруп алдым да. Мына Сайфулла ака экөөбүз сүйлөшүп бир иштихат кылып алганбыз да. Нафил орозо кармагандан караганда, же биздин ден соолуктар ушундайбы? Сайфулла ака экөөбүздүкү окшош го. Биз 1-4 күн орозо кармасак, айдын ортосунда нафил орозо, Рамазанды го толук тутабыз. Орозо туткан күнү эч кандай китепти ачкың келбей, жумушта кылгызбай биз кыйналабыз да. Же баштапкы учур ошондой болуп көтөрө албай калдыкпы? Ошого таштап койгонбуз. Мен азыркыга чейин нафил орозолорду онча кармай бербейм. Андан көрө мен күчтөнүп туруп көбүрөөк кызмат кылсам депчи. Туура эмес болуп калат экен да, наоборот тутуш керекбиз. Наоборот, кармаган жак энергия бошот. Энергия берет. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө деле адамдар энергияны истейт да. Мындай да, Аллах Таала биздин жүрөктөрдү, адамдардын жүрөктөрүн алсыз кылып жараткан. Биздин жүрөктөр сырттан күчкө муктаж, адамдар ар кайсы нерседен күч кубат издейт. Бирөө бир адам менен сүйлөшүп күч кубат алып калат, бирөө бир жакка барып, бирөө мисалы үчүн эс алып күч кубат топтодум деп ойлойт. Бирөөлөр бар, мисалы үчүн жолдо жүргөн водительдер бар, таксиде жүргөндөр, алар энергетик ичип ушундай да. Эми көңүл буруп карап көрсөк, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатима энебиз кызы келип, Аллахтын элчиси, колдорун көргөзүп, карачы, мен чарчадым. Баягы жаргылчак деп коет го, кол тегирмен. Кол тегирмен. Булар илгерки аялдар талага чыгып, колу менен машак терип, алып келип, аны жаргылчакка салып, тартып, аны ун кылып чыгарып, андан камыр жууруп, нан жасап, от жагып, отун терип келип, анан күйөлөрүн бакканда. Ушул нерседен чарчадым деп кызы келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды башкарып турган. Ал убакта билебиз, күн, кул деген нерселер болгон. Мага бир күн бериңиз деп келгенде, мен сага күн бергенден да жакшыраак нерсе айтайынбы? Мен сага энергия, күч кубат бере турган нерсени айтайынбы? Зикирлерди айтсаң, сен деген күчтүү болосуң. Сен күнгө муктаж болбой каласың. Мына күч кубат ошол жакта да, чыныгы күч кубат. Биз өзүбүз баягы чынында күч кубатты издейбиз. Жүрөк да, жүрөк негизгиси. Жүрөгүбүз күчтүү болсо, жүрөгүбүз кубаттуу болсо, демек бизде деген көп иштерди кыла алабыз. Аны күчтөнтүш үчүн ушинтип баягы шариаттын жолунда издеп тапкан жакшы. Башка нерселерден эмес, энергетиктерден эмес, бир эс алуулардан эмес. Эс алуу балким чарчатып коет адамды. Тескерисинче. Андай кылбай, зикирлерденби, ибадаттарданбы издеп табышыбыз керек да. Бул мисалы үчүн шариатта андай нерселерди да жашырып өргөн эмес, жашыруун эмес. Өтө ачык айкын, жеңил желпи көргөзүлгөн жолдору бар. Көпчүлүк менен ушинтип пикирлешкенибизде, мен анчалык деңгээлде эле мусулман эмесмин, өтө иманым бекем деп айта албайм деп өзүндөгү самоуверенностьти жок кылып айтат да, өзүнө болгон ишеничтичи. Кылган эмгектери жөн эле чоң, бир тоого жүк боло тургандай, тоодой иштери бар. Бирок сүйлөшүп келгенде мен кичпейилдик деп билем. Кээ биркилер чынында эле айтат да, мен силер ойлогондой тахажжуд окуп, баамдатты мечиттен калтырбай окуй турган деңгээлде эмесмин деп айтып калат да. Ошол жерде айтабыз, сиз бир шаарды бир илимге чакырып аткан адамсыз. Анан ушул жерден мен өзүмдө суроо пайда болгон да, сизге берип алайынчы. Акыйкатка чакырыш оңойбу же ушул чакырып аткан нерседе жашаш оңойбу же болбосо тетирисинче акыйкатка чакырыш оорбу же ушул чакырып аткан нерсеңде стабилдүү, туруктуу жашоо оорбу? Кайсынысы оорураак болуп калат эми? Менимче экинчиси. Өзүң чакырып аткан нерседе туруктуу жашаш, өзүң амал жүзүндө көргөзүү оорураак. Сөз менен баарыбыз ыймандуубуз да. Сөз менен баарыбыз ыймандуубуз. Бирок денебиз менен көпчүлүк ыймандуу эмеспиз. Ыймандуу болсо дагы жанагындай жарым-жартылай. Андан кийин жүрөк бар. Түшүндүк да? Жүрөк менен ыймандуусуңбу дегенде дагы денеси менен ыймандуулардын көбү жүрөктүн ыйманына келгенде дагы кулашат. Жүрөктүн ыйманына келгенде дагы мындан дагы алсыз да. Мен мисалы үчүн көп адамдарга айтам, Санжарбек, мисалы үчүн президентибиз чыгып да, телевизордон чыгып туруп, мен
Абдыкадыров Калмырзаны жакшы көрөм деп койду. Мени айтып, элге тааныштырып, сүрөтүм коюп, бу видеом коюп чыгарып койду да. Ошентип турган болсо, мен жыргаймбы? Мен сүйүнөмбү? Мотивация алат. Мен кой, ушинтип айтты, мен аракет кылайын, эми уят болот. Жакшы жүрбөсөм туура эмес болуп калат дейм да. Ал президент мисалы үчүн чыгып туруп жакшы эле көрбөйм, жада калса мен бул менен биргемин деп койсо, андан да ашып өтөбүз да. Туурабы? Бул биз көрүп турган нерсебизге гана ишенип атабыз да. Бирок Аллах Таала андай сөздөрдүн канчасын айтты аятта. Мына ошолорго иман келтирүү кыйын көпчүлүк адамдарга, ошон үчүн ойлойм бул экинчиси кыйыныраак бул жерде. Экинчисине амал кылууга келгенде көп адамдар стабилдүү боло албай, көпчүлүк адамдарды деле мисалы үчүн дават кылып элди динге чакыруудан аксаган жери ошол жер го деп ойлойм. Чакыруу оңой, бирок ошол чакырып аткан нерседе өзүң жашаш оорураак болушу. Өзүң жашасаң анан чакырасың, чакырганың мөмөлүү болот деген ой да. Мындай сөз бар да, бул Аллахтын динин таркатыш оңой нерсе эмес. Арзан дагы нерсе эмес, мунусу дагы күч. Албетте оңой деле эмес. Бирок ушул иште чынын айтканда Аллах ыраазы болсун, сиздин үй бүлөңүзгө, жаныңыздагыларга мына чыдайт да бул. Анткени бuyагы Кара көлгө каттап, бул жагы дагы башка таластан сабактарды өтүп, ар жерде эле уже пайда болосуз да. Бир моментте баягы Сулайман пайгамбардын жанагы шамалын алылгансызбы, ал жагын билбейм, кантип барып келатасыз же жаңы жол ача калдыңызбы ошол жака түзчү. Анан кээде диндин кызматында жүргөндө ушундай топтор болгон да, мисалы христиандарда бар. Мен семьяга акчам дагы, убактым дагы жетпей калат деп үйлөнбөй койгон топторчу. Үйлөнбөйт да. Накта саардан кечке 24-кө 7 мен дин таркатам. Элдерге акыйкатты үндөйм. Анан ошон үчүн үй бүлөлүү да болбойм. Анын үй бүлө менен мындай рахат дагы батпайм. Анткени мен мындай скромный болуп туруп бир багытка коюшум керек. Табаттул деп коет шарият терминин айтканда, өзүн өзү жеке кароону. Сахабалар дагы кээ-биркилер сурашканда, Абу Хурайра айткан го, "Я Расулулла, мен жанагындай кылып койсом эмне болот?" Ол деген сөз мен үйлөнбөй турган кылып туруп, сүмбүл боло алсам эмне болот дегенге чейин барган да. Пайгамбарыбыз айткан, сен өзүң быштыртып койсоң деле, эгерде күнөө иш тагдырыңа жазылып койсо кылып кое беришиң мүмкүн. Лучше семьялуу болдугун деген сунушту берген да. Азыр могул жерде көбүн акыл жетпей аткан нерсе, мен деле айтайынчы. Сиз могул дават менен, сабак берүү менен, кемине дагы эмнеге кошуп алдыңыз билбейм деп айтайм. Башка адамдардан келгиле иштейли деп анан мен ол поводдорду айтып, акчам жетпей атат, убактым жетпей атат десе, анын иштерин дагы ала калып, кээде бир акча жагынан дагы бөлүшө калып эптеп иштетип атасыз го мисалчы. Ошондо үй бүлөгө убакыт кантип жетет? Же үй бүлө, же үй бүлөлөрбү? Кантип семьяга убакыт бөлөсүз? Же ажырашуулар, поражениялар болдубу дегендейчи. Абу Бакр радыйаллаху анху эске түштү. Күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху сахабаларга бейиш менен тозокту сүрөттөп берип отурган болот. Ошондо баягы бейиштин эшиктери бар деп айтып берип аткан болот да. Бейиштин садака эшиги бар, бейиштин орозо эшиги бар. Орозо эшиги ар-раян деп аталат. Ошондой эле нафиле эшиги бар, бул эшиги бар, илим эшиги бар деп, анан кийин кайсы адам бул дүйнөдө кайсы ибадаттан күчтүү болгон болсо, ошол эшиктен чакырылат деп айтып аткан болот да. Ошондо сахабалар баягы өздөрү мен кайсыл жагынан күчтүү экем? Чынында Аллах Таала бир ибадатты бир пендеге жеңил кылып коет да, ошол жакты колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анан ошентип элдер, сахабалар ошентип ойлонуп отурганда Абу Бакр радыйаллаху анху айтат: Аллахтын элчиси ушул баардык эшигинен чакырылган адам болобу. Бир эшик эмес, баардык эшигинен чакырылган адам болобу. Максатынын бийиктиги да. Аябай таң калгам да, чынында. Окуп көрүп, ушундай ойлонгон экен депчи. Мен жана хадисти окуп атып, өзүм ошентип ойлонуп атам да, кайсы эшиги жеңил болду экен мага деп окуп аткан. Деп ойлонуп атам да. Ошону. Демек христиандар мен илим эшигинен гана кирем деп үй бүлөнү да таштап атып ушак өтүп кетишти да. Өтүп кеткен бир тарап. Силер илимди окугула, мен кайрымдуу кылам деп туруп, мен кайрымдуу эшигинен кирем деп туруп, уже илимди таштап аткан. Илимди таштап аткан. Анан кийин карасаң,
Абу Бакыр радыйаллаху анху ушунун баардык эшигинен бүт эшигинен чакырылган адам болобу дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи албетте болот. Лаллака минхум, сен ошолордун бирөөсүң. Машалла. Субханалла. Эмнеге? Аллах Таала адилеттүү зат. Буну бир эле Абу Бакыр радыйаллаху анхуга мүмкүнчүлүк берип койгон эмес. Ар бир адам аракет кылып ошол нерсеге ашынса, Аллах Таала сөзсүз берет. Биз өзүбүздү чектеп коебуз көпчүлүк учурда. Баягы пайгамбар саллаллаху алейхи деле үйрөтүп айтып атпайбы бизгечи? Эгер Аллахтан 5ти сурасаң, каякты сура? Фирдаусту сура. Жогоркусун. Эң жогоркусу, эң жакшы жери Фирдаусту сура. Баягы кээ бир учурларда айтып калабыз, эпте бир үй салсам болду. Анан бул жашоодон арманым жок, өтүп кетет элем. Жок, жана башында сиз айткандай, мамлекеттик деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде ойлонушубуз керек. Ошондой терең ой жүгүрүшүбүз керек. Менин оюмча, баягы бир нерсе менен чектөө бул адашуу. Бир эле илим жолу менен кетем, дүйнө оокатын таштап коем, дүйнө оокатына мен ой жүгүртпөйм деген адашуу. Адашуу да. Эми кээ бир алымдар болгон, үйлөнбөй калган. Бирок күңдөрү болгон да. Күңдөрү болгон. Алардын жашоосу бул аялдар менен өткөн. Эми баягы карап көрө турган болсок, бу жерде мен үчүн эң үлгүлүү адам ушул маселеде Абу Бакыр радыйаллаху анху. Биз эми пайгамбарыбыз эң чоң үлгү, бирок кээ бир учурларда эми ал пайгамбар да. Биз пайгамбардан кийинки эле кезде сиз мындай жеңилирээк сахабаларды карабадыңызбы? Сиз неге сиз Абу Бакырга окшош керек, мисалы? Мындан берки мисалы Хузайфа ибн Яман сыяктуу, жосом Халид ибн Валид, мисалы. Халид ибн Валид бир тарап менен кеткен да, мисалы. Мисалы үчүн көп алымдарды карай турган болсоң, Абу Хурайраны ала турган болсок, бул баягы бир тараптуу бар бир мухаддис. Хадисти көп айткан, Абдулла бизнесмен болгон эмес тең, Ибн Масуд, Ибн Аббасты ала турган болсок, көбүнчө тафсир жагынан кетишкен. Мисалы үчүн Халид ибн Валидти ала турган болсок, көбүнчө согуш жагынан кеткен. Абу Бакыр радыйаллаху анху бул бардык жагынан болгон, илим жагынан болгон, башкаруу жагынан болгон, садака жагынан болгон, түшүнүү жагынан, тафсир жагынан, хадис жагынан бүт жактан алдыда болгон десек жаңылбайбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху аркасынан ээрчип келип биринчи халиф болгон. Эми ошол хадиске карап эле үлгү тутсак, эң жакшыларды үлгү тутканга аракет кылуудабыз да. Неге адамдар мунунтсең көп акча табасың? Мен миллионерге деле айтсам, эркеңиз эле да. Сиз мунул ишти кылсаңыз байып кетесиз. Десем ал капа болбойт да, сүйүнөт. Жоксо муну ишти кылбай коюң эле да ушул жерден убутка кетип атасыз деп точно убуткасын көрсөтүп койсоң, капа болбойт да. Анан акыйкатка айтсам, сиз муну ишти кылсаңыз көп сооп аласыз десем, ушуга да тарынат да, мен соопту билбей калап элем. Муну ишти кылсаңыз, мунул арам болуп атпайбы, сиз диниңизге зыян кылтасыз деген акыйкат сөзгө келгенде чычалайт да. Эмнеге чычалайт? Акчага келгенде чычалабай атпайбы, анан жакшы айтып койдуң мен эми деп туруп оңдоп кетип атат да. Шайтан ичинде ушундай эмеден береби мунун сөзүнөн напротив, же наркы жолдо шайтан олтуруп алып, бул жака келгенде мисалы карабай калабы дегендейчи. Чынында баягы бир тараптуу бир нерсени айта албайт экен, мен жашоомдо жолуктура элекмин десем болот. Мындай адамдар сөптөн алхамдулилля азыркыга чейин бир адамдар менен сүйлөшүп, бир сооп жактарын айта турган болсом, андай каршылыкты көрө элекмин өзүм тарапка. Билбейм, балким жеткирип, туура эмес жеткирип койсом, же шашып жеткирип койсом, ошондой жооп болушу мүмкүн, бирок азыркыга чейин андай баягы мен деле билем дегендей мамиле кыла элек десем жаңылбайм деп ойлойм да. Балким алдыда эгерде көрүп калсам ошондойдон бир сабак алып калсам, сөзсүз кийинки жолугушканда сүйлөшүп отуруп бир эстеп айтып берем. Анан сиз имамчылык кыласыз да, мечитте сабак өтөсүз. Дамла элге жагыш керекпи, же акыйкатты айтыш керекпи? Кээде акыйкатты айткан элге жакпай калат да. Же элге жагыш керекпи, же элге жакпаса дагы, жакпай ачыштырып болсо дагы айтыш керек? Мен ушул маселеде өзүм мол тарапты тандайм, баягы элге карабайм. Не деп ойлойт деген? Не деп ойлойт. Мисалы үчүн баягы ушинтип ачык маекте деле уялбай айтып атам да, анткени эл билет. Жанымда жүргөндөр жакшы билет. Көбүнчө баягы чындыкты айтып койгон жакшыраак
Аллахтын өкүмүн айтып койгон, шариатын айтып койгон, элге жагабы, жакпайбы айтып койгон бул жакшыраак негизи. Баягы мындай эреже бар эмеспи? Аллахка жагынам деп аракет кылсаң, анда Аллах Таала сени адамдарга жагымдуу кылып коет. А элге жагынам деп аракет кылсаң, Аллах Таала анда элге жагымсыз кылып коет. Ошон үчүн бул маселеде Аллахка жагынам деп аракет кылган туура болот. Катуу айтыш керекпи же жумшак айтыш керекпи даватты? Дават мындай, көпчүлүк учурда ушул жөнүндө сураганда даваттын түрлөрү бар. Катуу айта турганы бар, жумшак айта турганы бар. Мындай маселе бар да, ушул жерде айтып кете турган болсом, түрлөрү бар. Важип учуру бул негизги учурлар важип болгон. Себептен де пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман ра минкум мункарон", силерден ким бир жаман иш, бузук иш көрө турган болсо, аны колу менен токтотсун. Эгер ал колунан келбесе, анда аны тили менен, сөзү менен токтотсун. Ал да колунан келбесе, жүрөгү менен жаман көрсүн. Ва хада афул иман. Бул имандын эң алсыздыгы деген да. Ушул хадиске карап, негизги даваттагы негиз бул важип. Дават парз кылышыбыз керек, токтотпошубуз керек. Бирок алымдар карап көрүп айтты да, кээ бир учурларда дават кылбай туруш керек болуп калат экен. Кээ бир учурларда кылсаң жакшыраак болуп калат экен деген нерсе бар да. Эми аларды айтпай эле коелу, бирок важип болгон учурда айтайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Силерден ким бир бузук иш көрсөңөр, анда колуңар менен токтоткула. Ва иллам ястати", ал нерсе колунан келбесе, анда ва билисани, тили менен өзгөртсүн. Ал да колунан келбесе, фаби колби, анда жүрөгү менен жаман көрсүн. 3 түргө бөлдү. Алымдар ушинтип карайт. Биринчи түрү колу менен токтотсун дегенде, бул нерсе кимге важип деген маселе бар да. Кол менен токтотуш дегенде алымдар айтат: "Лиман лаху вилая", кимдин колунда бийлик болсо, ошого кол менен токтотуш важип болот. Мисалга айта турган болсок, сиз дагы атасыз, мен дагы атамын. Менин балам жамандык иш кылып атса, мен аны барып колум менен токтотушум керек да. Уруп эмес, кылып аткан нерсесин алып коюш керек. Мен балам жамандык кылып атса, аны жаман жүрөгүм менен жаман көрүп тура бербешим керек да. Бул бузук иш, бул жаман иш деп, жаман көрдүм, болду деп койбошум керек. Аны барып: "Эй балам, могу көрүп аткан нерсең арам". Мисалы үчүн азыр уят видеолор аябай тарап кетти. Көрүп аткан нерсең арам, сага көргөнгө болбойт деп колум менен өзгөртүшүм керек. Бул менин балама болгон акым да. Ошондой сыяктуу. Андан кийин ким тили менен өзгөртүш керек дегенде, бул тилиң кимге өтсө ошолорго. Анан алымдар ушинтип карайт: тилиң кимдерге өтөт дегенде, коңшуларга, кошуналарга, досторуңа, бир айылдаштарыңа, тилиң өткөндөргө айтасың, ошолордун арасынан бөлүп карайсың. Динге жакындары, баягы динди практиковать этип кетип аткандары деп коелучу, ошолорго катуураак айтыш керек болот. Монтип жүргөнүң туура эмес депчи. Динди практиковать эте албай, динге келе албай жүргөндөргө жумшагыраак айтыш керек болот. Ошентип экиге бөлүп карашкан агымдар. Себептен да Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистердин биринде да ушинтип айтат: "Ясиру ва ла туассиру". Динди жеңилдеткиле, оорлоштурбай. Ошону баягы динге жаңы келип аткан адамдарды катуураак урушуп койсо, ал коруп калышы мүмкүн, толук мүмкүн. Динде мен эртең ушундай урушат турбайбы, мен ушундай ыйманы бекемделип калгандарга катуураак айта бериш керек, ыйманы алсыздарга жумшактык менен айткан бул туура болот деп ойлойм мен деле. Алла разы болсун. Давно мен бир нерсени байкадым да сизденчи. Мына сүйлөп аткан учурда жөнөкөй сүйлөп, мына кылган хутбаларыңыздын видеолорун көрсөк, жөнөкөйрөөк сүйлөп атасыз да. Эл түшүнө турган кылып, анан жанагындай бул Ибн Абидинде мынтип келген, Миркатка монда шарх берген, Ибн Касирде мынтип келген дебестен эле мындай жалпы эле маселелерди айтып, анан пайгамбарыбыздын тилинде кылып хадис айтылыш керек болгон жерлерде азыр дагы айтасыз, мисалы айындарды көп чыгарбай эле, фа иллам ястати' деп, фа иллам ястат,
вала туассиру деп өтүп кетсек да айындын бир аз аксын вала туассиру деп ушундай даңыңдарыбыз барго. Ушундай басым жасабай, бул арабча сен билет экен. О китептерди том жийип коюптур. Анан бул алымдын сөзү боюнча, анан тиги алымдын сөзүнчө болуштун керектүү жерин эле алып берип атасыз да бул жерденчи. Негизи неге андай кылып берип атабыз? Кээде барго биздин эл термин менен сүйлөсөң илимдүү экендигин билбесе албай коет. Психологияда ушундай сөз бар. Сен адамдардан өйдө болуп турушуң үчүн атайын терминдер менен сүйлөшүң керек. Мисалы, бул тандем боюнча же болбосо ар бир интерактив деп өздөрүнчө бир аттарды коюп, англисча, кыргызча, анан грекче кылып сүйлөшөт да. Эмне антип сүйлөбөй атасыз дегенде. Диндеги эң жакшы нерсе жөнөкөйлүк. Адам өнүгүп кетеби, адам жакшы болуп кетеби, жаман болуп кетеби. Кече күнү бир окуучум айтат, устаз, сиз кээ бир учурларда күчтүү машина айдап каласыз, кээ бир учурларда жөө жүрүп каласыз. Бирок таң калдым, мындай дабатыңызды токтотпойт экенсиз депчи. Меники дейт, ушундай баягы жакшы машина иймеп, баягы жакшы машина айдап калсам, жакшы иштерим жүрүшүп калса, бир аз окугум келип, ушинтип калам дейт. Адамдан жөнөкөйлүк кетпеш керек деп ойлойм. Өзүм ошо негизи эле ошол жеңил желпи жүргөнгө аракет кылам. Адамдар менен жеңил мамиле кылганга аракет кылам. Эч өзүмө жакпайт. Бир нерсени оор кыла берген, оорлоштура берген. Баягы сүйлөп атканда да көбүнчө арабча аяттарды айтпаганга, хадистерди айтпаганга аракет кылам. Адам наоборот айтпаганга аракет кыласыз. Айтпаганга аракет кылам. Баягы кээ бир учурларда муктаждык болуп калат. Айла жок, айтыш керек болуп, баягы керек сөздөр болуп калат. Ошондо гана колдонуп калбасак, бул баягы хадис экен деп кээ бирлерге такай эле кыргызча сүйлөсөң, бул хадисти айтпай өзүнө эле сөзүн айтып атабы деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир учурларда бул чын эле хадис деп баягы эс учуна эме берип коюш үчүн бул чын эле хадисти анча-мынча арабчаны кошуп коюшубуз мүмкүн. Мына ошолордун бири, мисалы үчүн жакында эме тартайын деп атам. Жаңылык катары айтып коеюн. Пайгамбарлар окуясы деген видео ушундай сабактарды тартайлы деп дайынданып атам. Сабактын өзгөчөлүгү Куран хадистер менен көп сүйлөйбүз. Азыркы кудум ушу экөөбүз сүйлөшүп аткандай форматта сабак болот. Жөнөкөй болот. Жөнөкөй, жеңил, элге угумдуу, эл укканда да тажабай уга тургандай кылып өткөнгө аракет кылам. Иншалла. Машалла. Алла таала насип кылсын, көрүш насип кылсын. Мындай чындыкты кээде айтпай коюш дагы туура болобу абалга жараша? Же чындык аттуунун баардыгы айтылыш керекпи, айтпаш керек, муну айтыш керек деп сортировкалар болуп коет го. Биздин акыбыз барбы өзү шариятта өзүбүз дагы бир кайсыны чыгарабыз, кайсыны чыгарбайбыз деген боюнча. Пайгамбар айтканын баардыгын айтып, Куранда келгендин баардыгын төгүшүбүз керекпи же кээде айтпай койсок да болот? Бул жанагы менимче дават бөлүгүнө келет. Кээ бир учурларда алымдарыбыз кээ бир учурларда чындыкты айтпай койгон учурлар болсо айтпай койсо деле болот деп айтышкан. Далилдери көп. Сахабалардын бирин пайгамбар Мухаммад пайгамбар эмес деп айт дегенде, пайгамбар Мухаммад пайгамбар эмес деп айт дегенде мени өлтүрүп койбосун деп өзүнүн жанын сактап калыш үчүн айтат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде айтат да, мен аны жүрөгүмдөн айткан жокмун. Пайгамбарыбызга келип айтат да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи эгер дагы бир жолу ошентип кармап кыйнашса, дагы бир жолу ошентип кутулуп кет. Демек ушул жерден алып айтышат да, баягы акыйкатты, баягы жаныңа коркунуч келип атса айтпай койгон деле жакшы депчи. Анан биздики көбүнчө мындай да, алдын ала коркунучту эсептейбиз да, 10 жылдан кийин келип калышы мүмкүн. Азыр башындагы эмес, келечекте. 10 жылдагыны эсептеп туруп, бул 10 жылдан кийин келип калышы мүмкүн, муну айтпай койсом деп көбүнчө ошондой өлчөм менен өлчөп коебуз да. Ошол туура эмес. Туурасы айтпай койсо болот, эгер чын эле баягындай коомду бириктирбей, тескенче бөлүп жара турган болсо, баягы фитна көтөрө турган нерсе болуп калса, тескенче айтпай койсоң болот ошол учурда. Бирок менимче айтылыш керек.
бирок анын дагы өзүнүн жери бар, айтыла турган убактысы бар дегендей. Бир дамланын ою да иштихадычы. Сиз кандай баалайсыз? Дават фарз. Мен дават фарз го. Керек болсо өзүң кылбаган амалды дагы адамдарга айтышың керек. Мисалы арак ичип аткан алкаш дагы томолонуп жаттагы жигиттер мага ошо ичпегиле депчи. Чеккен адам деле мисалычы чекпегиле. Өзү негизи адам өзү кылбаган нерсени да башка бирөөгө айтса болобу же болбой калабы? Менимче, мен түшүнгөнүм боюнча болот. Себеп дегенде Аллах Таала Куранда ошентип фазаккирина зикратан фалмуминин эскерткин эскертүү имандууларга пайда берет деп атпайбы? Адам айта берсе өзүнө өзү эскертүү болуп калат. Мен өзүм деле жашоомдо бар, кээ бир жумуштарды кээ бир адамдарга айтып атып өзүм ошого бекемделип кеткен. Эң активный болуп каласың. Ошондой нерселерим бар да, өзүм кылбайт элем. Өзүм үчүн аябай оор көрүнөт, жалкоолоном. Сыр болбосо кайсыл иштер мисалы? Балама Куран жаттоо боюнча. Жаттатуу боюнча. Куран жаттоодо өзүм аябай алсызмын. Чынында баягы убактым жок, аркы берки деп айтканым бул мен шылтоом, жеке шылтоом, бирок күнүмдүк нормам бар. Бирок балаңызга Куран жаттатасыз. Бирок балама Куран жаттатам. Өзүмдөн да көбүрөөк бул өзүмдүн кетирген кемчилигимди, катамды ошол баламда көнүп калбасын, жаман нерсени үйрөнүп калбасын деп алдын алуу. Ошондой нерселерде мен ойлойм айта берген жакшы. Өзүм анчалык амал кыла албайтам, бирок баламды чоңураак амал үйрөтүп атам. Бүгүнкү күндө элге эң керектүү насаат кайсыл? Биз көбүрөөк басым кайсыга карап айтышыбыз керек? Элдер, я Юханнас деп туруп кайра айта бере турганча токтотпой. Эрте менен, кечинде, түштөн кийин дегендей. Намаз. Көп адамдарга айтам, ошол дават кылып жүргөндө көп ошол сөздү айтам. Намаздын жакшылыктары эрте менен уксаң, түштө деле угаш керек. Түштө уксаң, кечинде деле угаш керек. Элдер намаздын ыйыктыгын, маанилүүлүгүн айткандан тажабаш керек. Айткандан дагы, уккандан дагы тажабаш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө элибиз көпчүлүгүбүз ушул нерседен аксайбыз, намазды алсызбыз. Бирок ошону менен бирге бардык эле жана үстүдө айтып кеткендей эле күч кубат издейт, бир жүрөгүнө тынчтык издейт. Ушундай тыныч жашасам дейт. Ошонун баары каякта деп ойлойсуз? Намазда да. Аллах Таала мисалы үчүн Куранда деле айтат: "Ала би-зикриллахи татмаинул кулуб". Аллахты эстөө менен жүрөктөр эс алат эмеспи деп, ошол Аллахты эстөөнүн эң жакшылары бул намаз. Азыркы учурда, Алла ыраазы болсун, коомдо эң көп кеткен ката кайсы болуп калат азыр? Элдин катасычы. Кээ бирки доордо бир басымдуу түрдө бир ошибканы көп кылышат да. Бири-бирин көрүп та кылышат. Насаатты мисалы көбүрөөк намазга бердик. Эми кайсы катадан биз аркка тыйылышыбыз керек? Өтө кызыктуу суроо болду. Негизи бул жөнүндө көп ой жүгүрткөн эмесминби? Мындай биринчи жолу ушундай суроо келди десем болот. Мисалы илимсиздик дегенде, Ооба, бүгүнкү күндөгү адамдардын эң көп кетирген катасы бул китеп жүзүн ачпай коюу. Үйрөнбөй коюш, Үйрөнбөй коюш. Мен ошол мисалы үчүн мени ошол өкүндүргөн нерсе, өзүм китеп ачам. Китеп ачпаган адамды көргөндө негизи үйдө китеп турбаган үйдү жаман көрөм. Окулбаса андан дагы жаман. Ошон үчүн үйдө китеп болуш керек, анан китеп окулуш керек. Мен балдарыма дайым айтам, бул менин эле сөзүм эмес, бул аксакалдардын сөзү, бул бизге чейинки адамдардын сөзү, бизден кийин дагы адамдар ушунду айтат. Ааламды китеп окугандар башкарат деп. Азыркы учурубузда социалдык тармактар өтө өнүккөн. Биздин Кыргызстаныбыздачы. Instagram, Facebook, башка социалдык тармактар ушул адамдардын ыйманына таасир бериби? Жакшы жагына, жаман жагына таасир берип атабы мурункуга караганда? Сөзсүз. Биринчиден бул адамдарды динден алаксытып койду. Өзүбүздү алдашыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн
мен өзүмдү контролдой алам деп. Бирок көпчүлүгүн карасаң баягы пайдасыз нерселер менен алектенип, анан кайра эле суроо сурашат, неге мен ийгиликсизмин, неге мен кыйналган жашоодомун, Аллах Таала деле кимде ким мага болгон зикирден баш тартса мен анын жашоосун тар кылып коем деп атпайбы, көкүрөгүн кысып коем деп атат да. Анан көкүрөгү кысылган адам дүйнө канча кенен болбосун батпайсың. Үйүңө батпайсың, эшикке чыксаң эшикке батпайсың, бир жерде отурсаң батпайсың, тоонун башына чыга алсаң деле батпайсың. Аллах Таала жүрөгүң сыгып койгон болсо, сен бул дүйнө сен үчүн тар болуп калат. А эгер Аллах Таала сен жүрөгүңдү ачып койгон болсо, анда сени бир кичинекей комнатка алып кирип койсо дагы жүрөгүң оорубайт. Кандай сонун нерсе. Ошон үчүн мындай тарыктасак Имам Бухари мисалы көп өмүрүнүн акырында түрмөдө өлгөн, Абу Ханифа түрмөдө өлгөн. Түрмөдө жатып деле кеңчиликте отура берген да алар. Ооба, аларда мисалы үчүн бизге мына бир кабыр жашоосу жөнүндө бир кызыктуу нерсе айтып берейинби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнөөкөр адамдын кабыры кандай болот деди эле. Кабыр ушунчалык кичинекей болот, адамдын кабыргалары моминтип бири-бирине кийишип калат деген да. Туурабы? Бул күнөөкөр адамдын. Эми болсо жакшы адамдын кабыры кандай болот дегенде, көзүнүн карайы кайсыл жерге жетсе ошондой кенен болот деди да. Эки эле адам бир жерде эле жатат. Бирок физика өзгөрдү, биз аны көрө албайбыз, биздин акылыбыз жетпейт, бирок бирөөнүн жашоосу жанагындай кичинекей, тар, мондай кабыргалары кайышып азапталып атат, а бирөөнүкү кенен. Бул ошол көкүрөк. Көкүрөгүңдү Аллах Таала ачып койсо, сени кандай кичинекей жерге алып барып коюп койбосун, сен үчүн жашоо жанагындай кенен боло берет. Акыйкатты айткан адам, дават кылган адамдын досу азаябы же көбөбү? Кечке эле дават кыла берген болсо, Биринчи азаят, анан көбөйөт. Анан бир агабыздын айткан сөзү бар эле да бизге. Сен элге жаккан сөз сүйлө депчи. Анан мисалы бир экөөсүн көрүп калабыз, аялдарга жаккан публикациялар чыгарат эгер. Анан бир жерлерге жөн жаназага барып калабы, тойго барып калабы, хутба кылса дагы мындай мактаган сөздөрдү айтат да. Анан мен негедир ошону кыла албадым да. Сиз кандай дейт элеңиз? Мен дагы публикациямда баарына жага турган сөздөрдү чыгара албайбыз. Жаназаларда, тойлордо деле баарына жага турган койбуз. Эми кызыктуу сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Сиз кайсыл багыттан карайт элеңиз? Ушул агабыз айткандай жакканды сүйлөш керекпи же адамдарга жакканды эмес, чындыкты айтыш керек, чычаласа сабыр кылыш керек. эгер ответ келген болсо сабыр кылыш керек? Ооба, адамдарга чындыкты айтып кете бересиң. Баягы адамдарга жаккан нерсени айта берсең, анда адамды адаштырып коесуң да. Адамды түз жолго салуу кыйын болот. Аны ошентип макташ керек болуп калат. Жаман жакка түртүп, адашкан жагына түртүп кете бериш керек болуп калат. Андай кылбай чындыкты айтыш керек. Чындыкты айткандан кийин чычалайт адамдар. А чычалаган кезде биз сабыр кылышыбыз керек болот. Себептен да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы үчүн хадистердин биринде ушинтип айткан, баягы жеңиш сабырдуулук менен келет деген да. Кандай гана кыйынчылык болбосун, ошол жерде сен жеңүүчү болуп чыгам десең, анда сабыр кылыш керек болот. Адамдарды туура жолго салыш үчүн коркутуш дагы керекпи? Мисалы кээде силер намылар тозокто айтып эле коркута бересиңер. Сиз коркутуш дагы керек десиз негизи, Коркутуш керек да. Аллах Таала өзү коркутуп аткандан кийин, анан кийин биз бейиш тил айта бергиле деген сунуштарды көп айтышат да. Жок, тескерисинче, эмнеге айтпашыбыз керек? Мисалы үчүн, эмнеге айтпашыбыз керек? Аллахка ишенбей койгон адамдар тозокто азапталат деп эмнеге айтпай коюшубуз керек? Айтылып кабар болуш керек. Аллах Таала өзү кабар бергенден кийин, демек бул айтылыш керек деп кабар берип атат. Жашырыш үчүн эмес, элге айтылыш үчүн кабар берилип атат. Жада калса айтыш керек, ушундай кабарлар бар. Капырлар бул дүйнөдө ыйман келтирбей койгондугу үчүн тозокко кирип азапталып атып, азапты чегип атып, аларды ким жараткан, ким азаптап атат, ошондо да көрбөйт деп. Азаптын үстүнө азап да. Карасаң, Аллах Таала сени жаратты. Сен ишенбей койдуң, өкүмдөрүнө баш ийбей койдуң, тескерисинче кылмыш кылып туруп алдың бул дүйнөдө Аллахтын шариятына карата. Тозокко түштүң. Андан кийин сен өзүң жаратуучун көрбөй калуу. Сени ким жаратты? Ол угу бетер азап деп. Угуш бетер азап да. Ал сен өзүң азапталып атып дагы бул ким болду экен дейсиң да. Ким азаптаган да? Бул баягы ал эми болсо ыймандуулардыкы тескерисинче канчалык сенин кадыр баркың
чоң болгон сайын, Аллахтын астында кадыр баркың чоң болгон сайын Аллах Тааланы ошончолук көбүрөөк көрөсүң дейишти. Илим жолунда, илим алууда, илим жеткирүүдө же башка илимдүүлөрдө дагы ушул ишке үгүттөөдө эң оор иш эмне болуп атат өзүчө? Эң оор иш. Адамды кыйнаган, кечке какшаткан, жадаган, кээде көңүлдү чөктүрүп, Жалкоолук. жалкоо. Адамдар жалкоо. Айрыкча кыргыз эли. Эми бул баягы тамашага салып айтабыз, бирок чынында кыргыз эли жалкоо. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Аллах Таала жалкообузга карабай, баягы бир жакшылыгыбыз барбы дейм да, Аллахтын астында бир баягы пейилибиз чынында жакшы. Кыргыз элинин жалкоолгонубуз менен пейилибиз жакшы. Ошондуктан Аллах Таала ырыскыбызды кенен кылып береби дейбиз деп ойлойм да. Себеп дегенде салыштырмалуу бул дүйнөдө көбүнчө салыштырмалуу билебиз го нерселердичи. Карап көрө турган болсоң, башка мамлекеттерде кээ бир мээнет кылып аткан мамлекеттерде эле бизден жакыр болуп жашагандар көп да. Мээнеткечи, ырыскылары биздикинен аз. Бизди карап турган болсок, көбүнчө үйдө жатабыз, бирок ырыскыларыбыз кенен. Алхамдулилля, ушу баягы пейилгенендиктенби дейм да. Чынында кыргыз эли баягы пейилгенен болот, бирок пейилгенен ырыскы жагына пайда бергени менен жалкоочулугу дин жагына зыян берип коет. Ушул жалкоочулугубузду эстеп жүрөгүм ооруйт. Бирөөмкүн эле эмес, өзүмкүн деле. Мындан дагы өзүмдү билем да, мындан да көбүрөөк иш кыла алмакмын. Мындан да көп Куран жаттай алмакмын. Мындан да көп намаз окуй алмакмын. Мындан да көп орозо кармай алмакмын. Мындан да көп нерселерди кылмакмын деп өзүмдү билем да. Кылбай койгон жерлерим көп да. Ошол жерди көрүп, ошол нерсе өкүндүрөт чынында. Дамланын сөзү күчтүү болуш үчүн, элге таасир бериш үчүн эмне кылыш керек өзүчө? Көбүрөөк кайсы нерсеге көңүл буруп алыш керек? Адамдар мындай сестениш үчүн, айткан сөзү мындай туруктуу жетиш үчүн дегендей. Ыхластуулук. Таквалык керек, ыхластуулук, Ыхластуулук. Эгерде ыхлас болбосо, уже башка жакка карап уклон кетет да. Ооба, ыхластуулук болбосо, мисалы үчүн мындай бар да. Бир эле хадисти эки аалымдан угасың. Бирөөсүнөн аябай таасирленип каласың, а экинчисинен таасирленбейсиң да. Мындай жөн эле бир сөз, кара сөз катары угуп коесуң да. Адам баягы ыхлас жүрөктөн чыккан сөздөрдү адам экинчи адам сезет. Экинчи тарап сезет. Биз адамбыз да, бири-бирибизди сезебиз. Кайсыл жерден жасалма болуп атат, кайсыл жерден чындык болуп атат. Бул баягы адамдар байкай турган, сезе турган мындай жактан биз аябай өнүккөнбүз. Ошон үчүн баягы ыхластуулук аябай керек нерсе. Чында баягы бизге керек, биз муктаж болгон нерселердин бири. Ыхластуулук. Мына эмгектериңиздин арасынан бар го адам өскөн сайын мурдагы абалын айтат да, мен ушул жерден ката кылдымын. Же болбосо мурун жазган китептерди азыр өзүңүзгө өзүңүз жакпашыңыз мүмкүн дегендейчи. Сиз убакыт аркага кайтпайт го негизичи, бул өткөн нерсе. Аркага кайткан болсо сиз кайсы иштерди кылбай, кайсы нерсени кылат элеңиз деген. Арткага кайткан болсом, ошол баягы илим алуудагы кетирген кемчиликтеримди, жалкоочулуктарымды толтурмакмын. Алла ыраазы болсун. Биздин кичи маегибизге атайын убактыңызды бөлүп сүйлөшүп бергенге, сиздер менен бүгүнкү ачуу подкастка сүйлөп өз пикирин айткан Абдыкадыров Калым мырза дамлабыз болду. Угуп, жалпыбыз пайдаландык, насип кылган болбосо, жөнөкөй эле сөздөр сүйлөшпөдүк, балким ушул адамдын руханий жагына, эмгегине жалпы маани бере турган нерселерди айтып өттүңүз. Кийинки пикирлешүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.